Бүгүн жогорку кеңеш уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жана мамлекеттик бажы кызматындагы аткезчилик боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Анда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев быйыл 136 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү камакка алынганын билдирди. 2019 жылдын 10 айында жүргүзүлгөн ыкчам чаралардын негизинде уюшкан кылмыштуу топтордун 136 мүчөсү кармалып, алардан 9 ок атуучу куралдар алынган. Андан тышкары 10 айда уюшкан кылмыштуу топтордун издөөдө жүргөн 13 мүчөсү кармалган. Алардын ичинде 4 мүчөсү адам өлтүрүү менен, 5 мүчөсү каракчылык менен, 12 мүчөсү опуза талап менен жана башка адам уурдоо, зордуктоо, алдамчылык кылмыштарын жасагандыктары аныкталган. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев коррупционерлер менен аткезчилер Кыргызстанда ээн эркин басып жүрүшкөнүн айтты. Контрабандисттер Кыргызстанда жырга отушат. 20-жылда парламентке келебиз деп отушат. Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Урууларды, элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай урууларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жыргап кетишти. Депутат Кожоюк Рыспаев болсо укук коргоо органдарынын жашоо шарты жакшыртылмайынча аткезчилик менен коррупция токтобойт деген оюн ортого салды. Мына бир гана сот системасына жардам берип атабыз. Айлыгы менен пенсиясын көтөрөлү, коррупцияга малынбасын деп. Жеңиш Барпиевич, өкмөт бир реформа жүргүздүңөрбү? Контрабанда токтобойт. Мен айтып эле коеюн. Не ут коесуңарбы, баарын кетиресиңерби, бөлөгүн алып келесиңерби, бул токтобойт. Көз алайып, 10 баласын багылбай аткан ошол сотрудник айласы жок барат ошол кылмышка. Аны кызыктырыш керек. Аны байлаш керек, ушундан айрыласың деп. Мына ошондо гана бизде тартип башталат. Контрабанданы билбейбизби? Толуп атат. Көчөдөгү саткан бензинден баштап кирип аткан тонналагандардын баары тең контрабанда. Бирок жашаш ортодо карайбыз да. Айгүл Мамбетказиева Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин директору болуп дайындалды. Дайындоо тууралуу буйрукка министр Азамат Жаманкулов кол койгон. Эске салсак, музейде 27 ноябрда феминалле өтүп, анда жылаңачтанган кыз келиндердин коомчулуктун нааразычылыгын туудурган. Жыйынтыгында музейдин директору Мира Жангарачева кызматтан бошотулган. Ал эми ички иштер министри Кашкар Жунушалиев депутаттын суроосуна жооп берип жатып, музейдин иши тергелип жаткандыгын билдирди. Музей боюнча биз Первомайский району боюнча бирдиктүү реестрге каттап, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Ал жерде музейдеги болгон иштер боюнча жана музейдин директорунун арызынын негизинде коркунуч туудурулган деген маселелер боюнча азыркы учурда тергөө иштери жүрүп атат. Интернетке коопсуз шаардын камераларына тартылган сүрөттөр тарап, анда бир эле мамлекеттик номер 5 башка унаага тагылып жүргөнүн көрүүгө болот. Уналардын бирин башкарып бара жаткан айдоочу мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетовго окшош экени айтылып талкууланган. Ал эми мамгаттоонун жетекчиси Алмаз Мамбетов сүрөттөгү айдоочу ага окшош экенин, бирок мындай унаасы номери жок экенин билдирген. Ал арада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы унаага издөө жарыялады. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиляев мамгаттоонун жетекчиси ушундай ишке барган болсо, мамлекет үчүн уят деген пикирин билдирди. Биринчи ГРЭСтин төрагасы эмес, аны аныкташ керек. Экинчиден, бул жерде маселе болуп калды, баягы жарандардын баягы ички баягы купуялуулугу дегенчи. Биз барып эле ушундай ар бир жараныбыздын бетин көрсөтүп эле ушундай бир жарыялай берсек, бул туура эмес болот. Бул үй бүлөдө деле негизи бул адамдын өмүрүндө. Анан жанагындай сиздер айтып аткан подложный номер боюнча 5-6 машинеге такканы бул өтө өкүндүрөт. Бул туура эмес. Анын үчүн өкмөт тарабынан мыйзам кирди. Бул подложный номер боюнча штрафты бир топ эсе көбөйтүп атат да, бул туура.
Жарандык активист Мелис Аспеков мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовду кызматтан алууну талап кылып, өкмөт башчыга кайрылуу жолдоду. Мы не хотим на этот раз выходить на митинг, потому что у нас тоже есть семьи, нам их надо кормить, у нас есть другие свои дела. Прошу вас до вторника полностью разобраться в этой ситуации, снять с должности главу ГРС Алмаза Мамбетова, наказать его по всей строгости закона, потому что человек, занимающий столь высокую должность в вашем правительстве, не должен позволять себе такие ханские замашки. Поэтому до вторника я очень прошу, надеюсь на ваш профессионализм, на вашу зоркость, на вашу порядочность, то, что вы разберетесь в этой ситуации. Бүгүн 5 декабрда Түштүк магистралдын жанындагы Аларча соода борборунун жанында ак түстөгү жеңил унаанын айдоочусу терезеден тапанчадан асманга ок атып жолун улап кете берген. Ал эми Бишкек шаарында автоунаада баратып тапанчадан асманга ок аткан адамды милиция издеп жатат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы окуянын чоо жайы териштирилип жаткандыгын билдирди. Кыргызстандыктар жаңы жылдык майрамдан кийин 7 күн эс алышат. Өкмөт жаңы жылдык эс алуу күндөрүн аныктоо боюнча сунушун министрлик менен мекемелерге жөнөттү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2, 3, 6 январь иш күндөрү болгондуктан бул күндөрү эс алуу үчүн жарандар дем алыш деп аныкталган 24 февралда, 9 мартта, 23 мартта иштөөгө туура келет. Ал эми май айында кыргызстандыктар 5 күн уда эс алышат. 9 май дем алышка туш келгендиктен 11 май 4 майга жылдырылды.